Спортчу Гүлжегит Алыкулов 2000-жылы 25-ноябрда Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында төрөлгөн. Ал эми окуусун Бишкек шаарынын номер 42-орто мектебинен бүтүргөн. Белгилүү Куудол Жаныбек Алыкуловдун уулу. Апасы Азиза үй кожойкеси. Ал эми агасы Манас Алыкулов шоумен тамада. Футбол менен жаш чагынан машыгып келет. Дордой спорт клубунун тарбиялануучусу. Ал эми 2019-жылдан тарта улуттук курама команданын мүчөсү. Кыргызстандан Мьянма жана Монголия менен болгон беттештеринде гол киргизген. 2017-2018 жылдары Туркиянын Анталияспор клубунда ойногон. 2018-жылы Кара-Балта клубунун жогорку лигасында алга курамында мелдешкен. 2019 жылдан тарта Белоруссиянын Неман клубунда, ал эми 2020 жылдан баштап Казакстандын Кайрат клубунда ойноп келүүдө. Гүлжегит Алыкулов Азия чөлкөмүндө аптанын мыкты футболчусу болду. 14-мартта аяктаган суромжулоонун жыйынтыгында 10 футболчунун ичинен Гүлжегит Алыкулов 44,39 добуш алып биринчиге чыкты. Ал эми Орусиянын Зенит клубунун ирандык футболчусу Сардар Азмун 22,42% добуш алып экинчи сапка жазылды. Казакстандын Кайрат клубунда ойногон 20 жаштагы кыргызстандык футболчу буга чейин Туркия менен Белоруссияда ойноп келген. Гүлжегитке күйөрмандары кыргыздын Мессиси деп каймана ат коюшкан.